Бишкек шаарындагы номер 49 мектеп быйыл көмүр менен жылытылбайт. Учурда аталган билим берүү мекемесинин от казандарын газга которуу аракеттери жүрүп жатат. Азыр бүгүнкү күндө бул патологу да алмаштылат. Мунун патологун алуу иштери жүрүп атат. Азыр бардыгынан суу агып, мурун жарабай калган. Бу жерге бир насосный часть болот. Бул комнатага болсо, ушул жерге газовый котельнийин орноштуруу маселесинче каралган проект боюнча. Могу эки алынат, бу жерден терезе ачылат, бияктан эшик ачылат, анан биякта балдарга жууна турган бөлмөлөр да болот. Бишкек жылуулук энергия коммуналдык ишканасынын карамагында 74 от казан бар. Анын 22син көмүрдөн газга өткөрүү аракети жүрүүдө. Азыр 3 көмүр отканасынын курулуш иштери аяктап, жабдууларын орнотуу иштери бүтүп, көгүлтүр отко кошулуу алдында турат. Ошондой эле 10 көмүр отканасында капиталдык курулуш иштери жүрүүдө. Түрк компаниясы менен келишим түзүлүп, биз болгон от казанды сатып алганбыз. 32 от казаныбызды алып койгонбуз. Былтыр ушундай эле эки жаңы салынып аткан эки мектепке турецкий эки качолубузду коюп бердик. Бирөөсүн Ак Өргө, бирөөсүн Ак Бозого. Былтыркы жылда кышта жакшы өзүнө иштеп чыкты. Бүгүнкү күндө жакшынакай иштеп атат алар. Ошонун негизинде бардык школдорго алынган от казандарыбыз бар. Бул экологияны жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралардын бири. Кечээ күнү министрлик кабинетинде абалды жакшыртуу жана Борбор калаада түтүндү болтурбоодун алдын алуу боюнча жумушчу кеңешме өтүп, аткарылып жаткан иштер айтылып, бир топ маселелер талкууланды. Анда Бишкек шаардык жылуулук электр борборун көмүрдөн газга өткөрүү аракеттери жасалып жатканы белгилүү болду. Маалыматтар боюнча жеп көгүлтүр отко өтө турган болсо, көмүрдү пайдалануу 600 000 тоннага жакын кыскарат. ТЭЦти ушул 23-24 жылкы жылуулук сезонунда газга өткөрүү пландалууда. Ошол боюнча азыр эсептөөлөр жүрүп жатат. Турак жай массивтери газга өтүп, ТЭЦ газга өтүп, жана автоунаалардын жанагы катализатор жок автоунаалар ушу Бишкек шаарында жүрүүсү азайса, Бишкек шаары Чүй областында бул жакшы эле деңгээлде смогтун азайышына таасир берет сөзсүз түрдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук электр борборун жаратылыш газына өткөрүүдө, калкка жаратылыш газын кошууга жана газ казандарын сатып алууга пайызсыз насияларды берүү, электр энергиясына тарифтердин мисалында жаратылыш газ үчүн төлөөнүн дифференцияланган системасын иштеп чыгуу сыяктуу тапшырмаларды берди. Бишкек мэри 800 автобустун келишин күтүп жатат. Ага ылайык Борбор калаада унаалардын саны бир топ кыскарып, ага жараша машиналардан бөлүнүп чыккан газ да азаят. Ошондой эле мэрия тигүү цехтеринин жана дөңгөлөктөрдүн калдыктарын муниципалитет тарабынан сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын жана жылдын аягында таштандыларды кайра иштетүүчү заводдун курулушу ишке кирерин, мындан тышкары таштанды төгүүчү жайдагы өрт толугу менен өчүрүлөрүн билдирген. Адистердин айтымында таштандыны күйгүзүүдө улуу заттар абага бөлүнүп чыгат. Ал жарандардын ден соолугуна коркунуч жаратат. Бишкек шаарынын экологиясын жакшыртуу максатында мончолор да мал менен текшерилип турат. Анткени суу ысытуу үчүн резина, желим, тигүү цехтеринен чыккан калдыктарды жагууга тыюу салынган мончо ээлерине газга өтүү сунушталып келет. Инспекция тыюу салынган заттарды өрттөгөн учурда жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сомго чейин айып пул салат. Рахат Жаныбекова, Азамат Жапаков, Тилек Эркин уулу, Ала Тоо 24.